Салам достор, бүгүн сиздер менен бир жасаганды окшошо турган ажурный блинчиктердин рецепти менен бөлүшүп кетейин. Эң биринчи жумурткаларыбызды чагып, шекер, туз салабыз. Андан кийин сода менен алма уксусун гаситип алып кошобуз. Мынакей. Андан кийин мен сүт жок болуп калган учурда ушундай кургак сүт фрима колдоном, кыздар. Сиздер да жасап көрүңүздөр. Кайнак суу менен аралаштырып, сатууга дагы аябагандай жакшы бул блинчик. Чыгым дагы аз кетет. Ушундай кылып аралаштырып кошуп алабыз. Андан кийин унубузду кошуп, эң акырында май кошобуз. Жакшылап аралаштырып, сковородкабызды жакшылап кызытып алабыз да бышырып баштайбыз, кыздар. Мынакей. Аябагандай сонун, былбылдаган, жумшак, жуйка биздин блинчиктерибиз бышып чыгат. Мынакей. Бул блинчиктерди сатып дагы иштесеңиздер болот, кыздар. Чыгымы аябагандай эле аз болот. Мынакей. Блинчиктерибиз даяр. Сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Эгерде рецепт жаккан болсо, досторуңуз менен бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Кийинки видеодо көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.